Бизнес насаат силерге. Кедей адам шылтоо издейт. Бай адам чечим издейт. Кедей адам пассив болот. Пессимисттик сөздөрдү айтат. Мисалы үчүн, болбойт, кыла албайм, кылбайм, колумдан келбейт, кыйын экен, корком, убакыт жок, шарт жок, мага жарашпайт, жана башка ушул сыяктуу. Буларды айткан сайын акыл эшиги мээ жабылат. Бай адам актив болот. Оптимисттик сөздөрдү гана айтат. Болот, кыламын, жасай алам, колумдан келет, жасаса болот, табышым керек, убакыт табам, шартты кылам, мага деле жарашат, качан баштайлы, тездетели, жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү дайым айтат. Мындайда бул сөздөрдү айтканда айта берген сайын акыл мээ ачылат. Үчүнчү, мектептен баштап эле байлык жаман нерсе деп үйрөтүшөт. Бул туура эмес. Байлык жаман нерсе эмес. Эгерде ошону сен жаман нерседен тапкан болсоң гана жаман. Жакшы, ак мээнет менен тапкан байлык жакшы. Мусулманчылыкта дагы, исламда дагы көп бай болууга тыюу салынбайт. Ошонун зекетин үшүрүн берип турсаң, ага береке келет. Соодада деп айтылат. Чыныгы берекенин көбү соодада деп айтылат. 10 болсо береке, 10 болсо анын 9-у соодадан дейт. Мектепте да, колледжде да, университетте да акча табууну окутпайт. Мектепте орто билим берет, жождордо, жогорку окуу жайларда кесип гана берет. Ошондуктан өзүңөрдүн акча табуу боюнча, акча маселеси, акча билими боюнча өзүңөрдү өстүрүп турушуңар.